Toqmoq şahары номер 7 орто мектеп 8 класстар үчүн математика сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сан барабарсыздыктарынын негизги касиеттери. Сабагыбыздын максаттары. Силер балдар сан барабарсыздыктарынын касиеттери жөнүндө билим алсыңар, касиеттерди мисал иштөөдө колдонуп, билимдериңерди бышыктайсыңар. Кайталоо үчүн төмөнкү суроолорго жооп берели. Сан барабарсыздыктары деген эмне? Турмуштан мисал келтиргиле. Сандарды салыштыруу жолу кандай? Демек, бул суроолорго жоопторду аудио запись менен мага жөнөтүп ийсеңер болот. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздагы биринчи касиет. Сан барабарсыздыктарынын биринчи касиети. Эгерде А Б'дан чоң болсо, жана Б S'дан чоң болсо, анда А S'дан чоң болот дейт. Далилдөө. Шарт боюнча А Б'дан чоң, жана Б S'дан чоң. Бул болсо А минус Б 0дон чоң, жана B минус С 0дон чоң дегенди түшүндүрөт. Муну өткөн сабакта караганбыз. Эми А минус Б жана B минус С сандарын кошолу. Кошсок, А минус С чоң 0дон келип чыгат. Бул жерде минус Б менен плюс Б суммасында 0ду берет. А минус С эле калат. Демек, аңтаманын негизинде A'быз S'дан чоң болот экен. Демек, бул касиет далилденди. Эми буга мисал карап көрөлү. 3 кичине 6дан жана 6 кичине 10дон болсо, анда 3 деген башында турган саныбыз сөзсүз түрдө 10дон кичине болот. Демек, бул касиеттерди дептерибизге жазып алабыз балдар. Ал эми азыр экинчи касиетти карайлы. Экинчи касиетибиз: эгерде бир эле санды барабарсыздыктын эки жагына тең кошсок, анда барабарсыздыктын белгиси өзгөрбөйт дейт. Далилдөө. А чоң Б болсун. Каалагандай С саны үчүн А плюс С чоң Б плюс С экендигин далилдөө керек дейт. Демек, жанагыдай эле сан барабарсыздыктардын аңтамасынын негизинде А плюс S'дан B плюс S'ны кемиткенде ал 0дон чоң болуш керек. Демек, кашаларга алып туруп кемитүүнү коебуз ортосуна. Андан кийин кашаларды ачып туруп топтоштуруу жүргүзсөк, плюс С менен минус С суммасында 0ду берет. А минус Б калат. Демек, айырма оң, себеби шарт боюнча А чоң Б'дан. Демек, А плюс С Б плюс S'дан дайыма чоң болот экен. Демек, барабарсыздыктын эки жагына каалагандай санды кошсок, барабарсыздыктын белгиси өзгөрбөйт экен. Мисал үчүн, X чоң Y-ден болсун, С барабар 5 болсун. X-ка 5ти кошуп, анан Y-ке 5ти кошуп салыштырсак, барабарсыздыктын белгиси ошол эле боюнча калат. Бул экинчи касиетти дагы балдар дептерибизге жазып алабыз. Эми азыр үчүнчү касиетти карайбыз. Үчүнчү касиет. Эгерде барабарсыздыктын эки жагын тең бир эле оң санга көбөйтсөк, анда барабарсыздыктын белгиси өзгөрбөйт. Ал эми экинчиси, эгерде барабарсыздыктын эки жагын тең бир эле терс санга көбөйтсөк, анда барабарсыздыктын белгиси карама каршысына өзгөрөт дейт. Демек, А чоң Б'дан болсо, S'быз 0дон чоң болсо, анда эки жагын тең S'га көбөйтүп ийсек, белги ошол эле боюнча калат. Мисал үчүн, 3 кичине 5ден болсун, С барабар 4 болсун. Демек, эки жагын тең 4кө көбөйтсөк, 3тү 4кө көбөйтсөк 12, 5ти 4кө көбөйтсөк 20 болот. 12 20дан кичине болот экен. Эми экинчи касиетин карайлы. A'быз B'дан чоң болсун. S'быз 0дон кичинекей. Башкача айтканда терс сан болсун. Анда А С менен Б А S'нын көбөйтүндүсү Б S'нын көбөйтүндүсүнөн кичине болот экен. Мисалды карайлы. 7 кичине 9.
Demek s baravar minus 2 olsun. Eki jağın teң minus 2'ye köböйтөлү. 7'ni minus 2'ye köböйтсөк minus 14. 9'du minus 2'ye köböйтсөk minus 18. Demek baravarsыздыктын belgisi karama karşıga özgördü. Sebebi minus 14 minus 18'den çoğun bolot. Bul kasiyetli dağı balдар depтерибизге жазып koyobuz. Эми ушул касиеттерди пайдаланып туруp балдар көнүк иштеп көрөбүз. 199 номер. A çoğun B jana B çoğun 1. Munda ушул шарттар орун алса A санынын оң же терс экендигин аныктагыла дейт. Демек A çoğun B jana B çoğun 1 дейт. Demek bul jerde A çoğun 1'den deyt. Сөзсүз demek 1 деген оң сан, demek A'nın manisi andan da çoğun bolup atkandan keyin demek bunun manisi оң болот экен. Экинчи A кичине B жана B кичине minus 2. Demek birinci kasiyettin negizinde A kичине minus 2 bolot. Demek minus 2 bul ters san, al эми A andan da kичинекей bolso ters sanга giret экен. Üçüncü kasiyeti, üçüncü misal A minus B kичине B'dan jana B kичине minus 1'den. Bul жерден A minus 1'den da iki jağına teң plus 1'di koşup isek A kичине 0 bolot eken. Demek A'bız ters san ekendigi anıktaldı. Dördüncüsünde A plus 1 B çoğun B jana B çoğun 1. Bul жерден birinci kasiyetin negizinde A plus 1 çoğun 1 dep жазып alabız. Andan keyin iki jağına teң minus 1'di koşup isek sol jağında A kalat, oң jağında 0 kalat. Belgimiz çoğun. Demek A 0'dan çoğun. Başka aytkanda oң maniге ee bolot eken. Demek bu tapşırmanın berilişin жазбай эле çıgarılışın жазıp koysoңor bolot eken balдар. Dağı bir misal işteyli. 205. Dalildegile deyt. Egerde 4A minus 2B çoğun 3A minus B bolsa anda A çoğun B ekendигин. Al üçün 4A minus 2B'dan 3A minus B'ni gemitebиz. Ekinci müçöөнü kaşağa alıp koyduk. Sebebi kaşanın aslında minus belgisi var. Emi kaşanı açsak 4A minus 2B minus 3A plus B gelip çıgat. Bul жерден okşoş koşuluçlar toptosoq 4A'dan 3A'nı gemitsek A kalat. 2B minus 2B'ga B'ni koşsoq minus B kalat eken. Al 0'dan çoğun bolot eken. Bul baravarsızlıktın anıtaması negizinde A çoğun B ekendigin görgözöt. Ekinci misal, egerde 2B minus 3A kичине 3B minus 4A bolsa, anda A kичине B ekendigin dalildeş gerek. Dağı ele baravarsızlıktın anıtaması negizinde 2B minus 3A'dan 3B minus 4A'nı gemitebиz. Ekincini dağı ele kaşağa alıp жазdık, sebebi aslında minus belgisi var. Emi kaşalarda açabız. Kaşanın içindeki tuyultmaların belgisi karama karşıga özgöröt. Emi toptoşturup жүрgüzöbüz. Minus 3A plus 4A demek A kalat. 2B minus 3B minus B kalat. Demek dağı ele anıtamanın negizinde A'bız B'dan kичине bolot eken. Emi balдар, bunu dağı depteriňerge жазып alasıňar dağı 3-nji kasiyetke karata dağı bir misal işteyli. 207. Baravarsızlıkta görsetülgen sanğa köböйткүлө deyt. 3,35 kичине 4,5. Demek baravarsızlığın iki jağın teң 4'kö köböйтөлü. 4'kö köböйтсөк 13,4 gelip çıgat sol jağında, oң jağında 18 gelip çıgat. Baravarsızlığın belgisi saktaldı. Demek oң sanğa köböйтсөk baravarsızlıktın belgisi saktalat degen erejeni koldonduk. Ekinci misalыбыз 3,8 çoğun 2,4'tön. S baravar 5 bolsun. Eki jağın teң 5 degen sanğa köböйтсөk 19 gelip çıgat sol jağında, oң jağında 12. Demek baravarsızlıktın belgisi dağı ele saktaldı. 19 12'den çoğun boyunca kaldı. Üçüncü misalda bölçök sanlar verilgen, sığının manisi minus 12, ters san. Demek bul jerde baravarsızlıktın belgisi karama karşıga özgörüş gerek. Ters san bolgondo
karama karşıga özgöröt dep aytkanбыз. Demek 6'dan 5'ti minus 12'ye köbөйтсөк minus 10 çıgat. 6 men 12 kıskarıp kedet dagı 2 bolot. 2'ni 5'ke köböйтсөк 10. Minus belgisi saktaldı. 3'ten 2'ni minus 12'ye köböйтсөк minus belgisi saktalat. 3'tü 12'ye kıskartsak 12 men 3'tü kıskartsak 4. 4'te 2 köböйтсөк 8 bolot eken. Demek minus 10 minus 8'den kiçine boldu. Demek bu nomerden biz emneni bildik. 10 sanğa köböйтсөк barabarsыздыктын maanisi karama karşı özgörбөйт. Al эми ters sanğa köböйтсөк karama karşıga özgörөt. Oşondoy ele bölүү amalı dagı atkarılganda ушундай эле эреже сакталып кала берет. Муну дагы дептерибизге балдар жазып алабыз. 207 номерде. Эми сабагыбызды балдар жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта биз эмнелерди карап кеттик. Demek barabarsыздыктын bir жагынан экинчи жагына кошулуучуну карама каршы белги менен алып өтсө болот. Жанагы биринчи касиеттин негизинде эки жагына тең бирдей эле санды кошсок же кемитсек болот деген негизинде. Эгерде барабарсыздыктын эки жагын тең бир эле оң санга көбөйтсөк же бөлсөк барабарсыздыктын белгиси өзгөрбөйт дейт. Азыр эле мисал карадык. Андан кийин барабарсыздыктын эки жагын тең бир эле санга көбөйтсөк же бөлсөк барабарсыздыктын белгиси карама каршысына өзгөрөт деп акыркы 3-чү мисалда карадык. Ушуну менен балдар сабагыбыз аяктады. Үйгө тапшырмага параграф 10, 209 жана 213 номерлер. Demek класстагыдай эле иштейсиңер. Саламатта калгыла балдар.